Бала деп жашау болу, бала деп чыккан обону, аталар жакша бирок апаңдан артык болобу деп ардактуу телекөрүүчүлөр, кечээ өзүңүздөр билгендей 8 март айымдардын эл аралык майрамын жалпы апаларды куттуктап майрамдаттык. Ал эми бүгүн кайрадан сиздердин назарыңыздарда мына ошол апалардын ырларын, талантын тартуулаган 7-каналдагы таланттуу апалар теле программасы бүгүн сиздердин назарыңыздарда. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Өлкөбүз боюнча таланттуу апалар, өнөрлүү апалар ушул куттуу студияга келип, ар дайым чыгармачылыгында болуп жаткан иштери, өлкөсүнүн айылына, элине кылып жаткан чыгармачылыктагы ийгиликтери боюнча баарлашып отурабыз. Алардын ырларын, алардын өнөрлөрүн, таланттарын ушул куттуу студиядан сиздерге тартуулайбыз. Мына бүгүн дагы бир ошондой таланттуу апабыз биздин студиянын кадырлуу мейманы. Бүгүн ошол таланттуу апалар теле программасына кайсыл конок келди отурсаңыздар. Бишкек шаарындагы Достук үнү фольклордун тобунун мүчөсү, таланттуу ырчы эжекебиз Гүлсара Зейдалиева бүгүн студиябыздын кадырлуу мейманы. Гүлсара, кош келиңиз. Мана жакшыбы? Жакшы. Кечеге өтүп кеткен майрамыңыз менен куттуктайлык. Майрам кылансын. Анан бүгүн мынакей жалпы биздин студияга келип, таланттуу апалар теле программасы аркылуу өзүңүздүн чыгармачылыгыңыз, өзүңүздүн ырларыңыздар менен биздин апаларга, жалпы көрүүчүлөргө жагымдуу маанай тартуулайт деген ойдомун. А дегенде биздин көрүүчүлөр менен амандашып, саламдашып, анан кеп баштасак. Саламатсыздарбы? Кыргыз элим, баарыңыздарды март айы майрамдарга бай айы демекчи, кечеги энелердин, жалпы эле аял затынын майрамы менен баарыңыздарды дагы бир жолу куттуктап кетем. Аял үйдүн куту демекчи, ушу апалар ар дайым аман болсун, үйдүн куту болсун, мээримдүү эне болсун, сүйүктүү жар болсун, ар дайым бар болушсун. Айбали, мына ошол майрам апалардын майрамын деп атып, анын ичинде мына ыйык Рамазан айы, орозо кармагандарды дагы орозоңуздар кабыл болсун дейм. Өзүңүз орозо кармадыңызбы? Ооба. Канча жыл болду орозо кармаганыңызга? Көп жылдан бери кармап атам. Көп жылдан бери орозо кармай, орозоңуз кабыл болсун. Жалпы эле биздин ушул мекендештер, жалпы мусулмандарды орозоңуздар кабыл болсун дейли. Кармаган орозоңуздар кабыл болуп, жараткандан эмне тилек кылсаңыздар ошо тилек дубалар кабыл болсун дейли. Эми бүгүн жалпы биздин көрүүчүлөргө бир жакшы маанай тартуулайлы. Гүлсара эже мына көп жылдан бери ошол Достук үнү фольклордук тобу менен таланттуу апалар менен чогуу ырдап, жакшы чыгармаларды чыгарып, ал апалар менен эмес, өзүнчө да бир жакшы клиптерди тарттырып, чыгармачылык үстүндө иштеп жүрөсүз. Керек болсо чет өлкөлөрдү кыдырып жүрөсүз дегендей, ошол боюнча айтсаңыз, Достук үнү фольклор тобуна кайсы жылы кошулуп, кайсы жылдан баштап ошо топ менен чогуу жүрөсүз? Достук үнү тобуна кошулганыма 4-жылдын жүзү болду. Ошо Достук үнү группасына кошулуп, ошолор аркылуу ушул чыгармачылык чөйрөгө бат эле аралашып кеттим деп ойлойм. Ошо Роза эже Иманалиева биздин жетекчибиз көптөгөн өзүнүн мындай адамга мындай жардам берет да, мындай чыгармачылык чыйыр жолду жакшы түшүндүрүп баштап берет. Ырларды, бул ырлар сага жарашат, ушуну ырдасаң деп өзү дагы оон жазат эмеспи. Анан өзүмчө дагы ушундай жакшылыктарда ырдап монтип фестивалдарга катышып келип атам. Жакшы. 4 жыл болсо, ошол 4 жылдан бери мына ошо Достук үнүндөгү апалар ырдагандан баштап биз ошо сизди да жакшы тааныйбыз да. Анан ушул ким сунуштады? Ушул Достук үнүнө бар ырдашыңызга же өзүңүз көрүп калып, билип калып бардыңызбы, же бирөө аркылуу бардыңызбы ал топко? Бир жакшылык той болуп калып, анан ошо Гүлзат Байзакова жолдош курбум болот да. Анан ошол форма тиктирип беребиз деп, анан кийин биздин Наташа эжеге алып барды да. Ошол жерге форма тиктирсеңиз, ошол эже аябай жакшы тигип берет депчи. Ошо эжеге келип калып эле ошо кийим эметип атып, каяка барасың, ырчысыңбы, ырдайсыңбы деп калды да. Кай жака ырдайсың? Анан ушундай тойго ырдаш керек болуп атат деп. Ошо биринчи жолу ошо биздин өзүбүздүн дос балабыз келин алышты да. Анан ошо келинин киргизип бергенге ошо келинибиз ырымдап, ошо эми келинибиз сендей болсун дегендей ырымдашкан окшойт да. Анан ошого форма тиктирейин деп, анан ошол аркылуу анан Наташа ошондо биринчи жолу ыр жаздырып, биринчи жолу форма тиктирип атасыз. Ооба. Ага чейин кыйналда ырдап жүрсүңүз беле? Эми ага чейин баягы тар чөйрөдө мындай жакшылыктарда ырдап калчумун. Эл алдына чыга элексиз. Ооба, чыга элек болчумун эл алдына.
Анан эле ошо Наташа эже эме деп калды, ошо бизде группа бар, ушундай достук үнү деген. Эртең ушинтип биз дагы телевиденияга тартылган аттык элек, бизге кошулбайсыңбы деп калды. Анан эле мейли кошулса кошулайын деп эме макул боло калдым да. Анан кийин эле эртеси күнү эле ошо ЛТРга барганбыз, ошо силердин каналга барганбыз да. Анан ошондо барып биринчи жолу ошол жерден тушоом кесилди. Барып эле Роза эже менен тааныштым ошол жерден. Жетек аккомпаниатор биздин Кубанычбек агайыбыз дагы ошол жерден кана бир куплет ырдап көрчү деп ырдап көрүп эле анан жарайт болду, кошуласың деп эле кошуп алышты. Ошону менен мынакей 4 жылдын жүзү болду. Жакшы аралашып, ооба. Жакшы. Эми бизде өлкөбүздө талант топулар абдан көп. Алардын арасында мыкты ырдаган, ошол эле убакта топ менен эмес, өзүнчө да бөлүнүп чыгып, клиптерди тарттырып, жаңырларды жаздырган апалар көп. Анын катарында сиз толуктап келесиз да. Анан 4 жылдан бери ушул апалар тобунда жүргөндө эми бардык ишти баштаганда бир кыйынчылыктар болот, кызыктуу окуялар болот, кыйналган күндөр болот, баягы оор сумкаларды, формаларды көтөрүп алып ар жака барып атасыздар, бир жака барып атасыздар дегендей кызыктуу окуялар барбы? Ошо эсте калган кызыктуу окуялар болгонбу? Ооба да, баягы артисттер айтат эмеспи, сахнанын артында түйшүкмүн бар ошол жакта депчи. Мынтип эле жаркылдап ырдап чыксаң эле аябай ой булардын жашоосу да жакшы, ар бир күнү жалаң ушинтип майрам менен жүрөт окшойт дешипчи. Чын эле муну баягы адам ошол нерсени жөн териң менен сезгенде анан билет экенсиң да. Анан ансырандай ошо мына кече күнү эле Вьетнамдан келдик да. Анан ошол жакта клип тарттырдык. Аяктын немеси абдан ысык экен да, погодасы. Аба ырайы аябай ысык экен. Эми чачыңды жасасаң деле чачың түшүп калат. Макияж кылсаң макияжың деле терде агып калат. Тим эле ысыктан кийимиң жармашып, эчтеке кыла албай, элдин баары эле монтип шамалдатып аябай эме кылып мындай кыйынчылык болуп калат экен да. Ысып тердеп. Ошол Вьетнамдан барып клип тарттырып келдиңиздер. Ооба. Кайсы ырга тарттырдыңыз? Балама деген ыр, балачак деген балдарга. Анан кийин ошо Кыргызстан жөнүндө бир клип тарттырдым. Жакшы. Мынакей ардактуу телекөрүүчүлөр, биздин талант тапалар ушундай, Кыргызстандан эмес, азыр чет өлкөлөрдө Вьетнамда клип тарттырып башташты. Азаматсыз чыгармачылык ийгилик, чыгармачылыктын үстүндө иштейт деген мына ушундай болот. Анан эми ал чыгармачылыктын баягы айтып коткон тузу оор депчи. Киргенден кийин чыгыш кыйын, анан анын канчалаган түйшүгү бар, кыйыны бар, бар кел баягы расходко, доходко акча. Ошол жака барып клип тарттырыштын өзү, ыр жаздырыштын өзү, форматиктириштин өзү, бардыгы бул өтө эле бир кыйын иш. Бирок ошонун баарына чыдасаң, ошонун кийин жемишин берет. Бул деген эми сиздер жазып аткан иштер ар бири тарыхта кала турган жумуш. Баягы айтып коет, акча колдун кири деп, бирде бар, бирде жок. Бирок ошол убакта акчаны туура пайдаланып, мына ушундай чет өлкөгө кыдырып, эз алып, аны менен катар эле клип тарттырып келген. Бул да жакшы. Азырындай алалы, Гүлсаржы. Эми жалпы биздин телекөрүүчүлөргө кызык болуш үчүн бир жакшы көңүлдөрүн көтөрүп, бир жакшы чыгарманы берели. Себеп дегенде мына ошол Гүлсара эженин мыкты клиптери бар. Ошону клиптердин арасында мына ошол ар дайым баланы сыйлаган, баланы урматтаган эне катары балдарына жакшы бир ыр чыгарган балама деген. Мына ушул клипти жалпы сиздер менен биргеликте чогуу көрөлүк. Андан кийин биз маегибизди улантабыз. Balta
Нардактуу телекөрүүчүлөр, балама деген чыгарманы көрдүңүздөр. Мына ошонун аткаруучусу бүгүн биздин куттуу студияда Гүлсара Сейдалиева жигез отурат. Гүлсара, балама деген клипти көрдүк, жакшы клип болду. Бул клипти качан тарттыргансыз? Бул идея кимден келди? Ким айтты? Ошол боюнча айтсаңыз. Эми балдар биздин келечегибиз эмеспи? Анан балаң өзүң бала болуп жүргөндө балдардын деле кандай өскөнүн көп байкабай калат экенбиз. Азыр небере жыттап калбадыкпы? Анан ошо небере деген абдан таттуу болот дегенге мен дагы кошулам. Ошо неберелерибиз чурулдап, баягы эркелеп, ээрчип, ошентип турганда анан баягы ушу балдар үчүн бир чыгарма аткаргым келип, анан ошо мындан канча жыл, 3-4 жыл болуп калды го дейм. Көлгө барып, ошол жактан тартып, балдарым менен чогуу эс алып, андан кийин биздин эле Гавайи деген дагы эс алуу жери бар, Токмоктогу. Ошол жерге да барып, бала чакабыз менен ошол жерден дагы тартылганбыз. Эң башкысы үй бүлөлүк клип болуп турду. Жакшы, мына ошол клип тарттырууда ким жардам берет? Акчаны кайдан табасыз? Же өзүңүздүн чөнтөгүңүздөн, же атайын бир мамлекет тараптан эми азыр жардам жок да. Бардыгы өзүңүздүн чөнтөктөн. Ооба, албетте. Эми бунун баарын каржылап, ырдап чык эл алдына деп мени каржылаган ошо мен өзүм өмүрлүк жарым, жолдошум Төлөнкан деген. Ошо эми баягы көпчүлүк жерде ырдап эме кылып калсаң эле тиги айтышат эмеспи? Ай, ырдай турган үнүң бар экен, эмне үчүн ырдап чыкпайсың депчи. Анан ошол ойду биз да туура кабыл алып, анан жолдошум кой чык, элдер суранышып атат, ырдап чыксаң болот экен, чык, мен колдойюн деп, анан кийин ошо киши формамды да тиктирип берет, ырларымды да жаздырып берет. Көбүнчө ошондой баягы бирөөдүн ырын ырдабай, өзүң аранжировкалап ырдап, бирөөдүн ырын баягы урдоба деп коет го. Ошондой өзүң үйлүңө жаштыр, эмгегиң менен, ооба, элдин жүрөгүнөн орун таба тургандай жакшы чыгармаларды танда, жакшылап ырда, жакшы форма тиктир деп ошентип колдоп турат. Жакшы. Ыраазымын. Учурдан пайдаланып мына ошол жолдошуңузга ыраазычылык билдириш керек. Себеп дегенде мына ушундай айымды сыйлап, урматтап, эл алдына алып чыгып аткан ар бир айымдардын жолдоштору, биздин арабызда мына ошо талант таплар деле мыкты жестелерибиз бар десек болот. Ушул жерге эфирге келеби, же кандай бир маданий иш-чаралар болобу, барды келип, кийим кечесин көтөрүп, машинасына салып, ташып жүргөн мыкты мырзалар бар. Ушундай мырзалардын өмүрү узун болсун дейли. Ар дайым ушундай бизге окшогон эжелерибизди колдоп турса, эмнеге ырдабаска? Таланты бар, үнү бар, өнөрү бар. Анан мына ушул талант тапларга кошулгандан кийин, апалар менен ырдап жүргөндөн кийин сиздердин топ көбүнчө баягы чет элдик ырларды да ырдап каласыздар, түркчө ырдайсыздар, казакча ырларыңыздар бар, орусча, өзбекче. Анан ушул ырларды кимдер сунуштайт? Ушундай кылып ырдайлык, түркчө ырдайлык. Мисалы, кечеге эле ушул 8-мартка тартылганда Достук үнү фольклор тобу түркчө бир жакшы ырларды ырдап чыктыңыздар. Аны биздин жалпы көрүүчүлөр биздин эфирден да көрдү. Ким сунуштайт? Же өзүңөр атайын ушул ырларды ырдап чыгалык деп, анан өзгөчө ошол ырды жатташ да кыйын да, түркчө дагы кандай ырлар бар сиздерде? Попури ырлар да бар. Кантип жаттайсыздар? Ким сунуштайт аны? Эми бул сунушту албетте биздин жетекчибиз Роза Иманалиева эжекебиз көбүнчө сунушту ошол киши киргизет да. Анан баягы биздин группанын аталышы баягы Достук үнү болгондон кийин бул бардык улуттун ырын ырдаганга аракет кылабыз да. Ошондой попури ырларыбыз да бар. Анан мынакей былтыр эле ошо Турция жергесине барып келдик. Ошол жактан барып ошол ырларды ырдасак, алар өздөрү таң калышып, аябай суктанышты да. Ушундай жакшы ырдайт экенсиңер, чыгармаңар деп бизди суранышып, кайра ырдатышып, ошондой жакшы ийгиликтер менен келдик. Анан биздин формаларыбызды жактырып, биздин ырларыбызды жактырып, мынакей буюрса Азербайжанга чакырышып атат. Жакшы. Буюрса июнь айларына чакыруу келди. Ошол жака дайынданып атабыз азыр. Конкурска, фестивальга. Фестивальга, эл аралык фестиваль. Буга чейин мен билишиме караганда мына ушул Достук үнү фольклорлук тобу 1-2 башка чет өлкөлөргө барып, чет өлкөлөрдө бир конкурстарга, фестивалдарга катышып келдиңиздер. Ал жактын ырлары менен, ал жактын баягы формалары менен кыргыздын баягы кийими, формасы, маданиятынын кандай айырмасы бар экен? Эми формасы жагынан көбүнчө эле бизге суктанышып атты да. А биз деген ошо формаларыбызды дагы улам алмаштырып, улам жалгыздан да ырдашып атканда,
формаларыбызга көп кызыгышып атты. Анан попуриндарды айта эмеспизби, ар улуттун ырларын. Анан ошондо дагы ар кандай формаларды кийип чыксак аябай кызыгышып, анда дагы бүт түрк ырын, дунганча, казакча, французча, кыргызча, түркчө баарын аралаштырып жатат да. Анан ошол ырларыбыз аябай элге жагып, мына ошон үчүн бизди азыр Азербайжанга да чакыруу ошондон да ойлойм да. Буюрса, ушул жылы Азербайжанда дагы өзүңүздөрдүн өнөрүңүздөрдү тартуулайт экенсиздер. Эми ушундай чакыруулар көп болуп, барып бырдап турсаңыздар, албетте биз кубанабыз, сүйүнөбүз, себеп дегенде биздин кыргыздын маданиятын, кыргыздын ошол эле кол өнөрчүлүгүн, каада салтын, баш кийиминен баштап ушундай жакшынакай формаларын дүйнөгө таанытып аткан биздин таланттуу апалар. Булар ошол таанылтпай эле ошол жерде өздөрүнүн мастер-класстарына көрсөтүп, шырдакты кантип шыруу, кийизди кантип жазуу, баланы кантип бешикке бөлөө, кыргыздын бир салт санаасын, улуттук баалуулуктарын ошол жакта чагылдырып жүрөт. Эми ийгилик каалайбыз. Быйыл ошол жака барып, Азербайжанда да биздин таланттуу апалардан мактанып, биз сиздерди теледен карап туралык. Азыр эми ардактуу телекөрүүчүлөр, дагы бир мына ошол Гүлсара эженин аткаруусунда айымдарга деп жалпы мына кечээ өтүп кеткен майрамдын урматына, жалпы биздин республикабыздагы аял затына, айымдарга жакшы бир чыгарманы тартуулайлык. Андан соң биз кайра кызыктуу мая көздү улантабыз. Бизден эч жакка алыстабай биз менен бирге болуп туруңуздар. Ay bulup durgan, cılmayı
мына ошентип айымдарга деген чыгарманы Гүлсара эженин аткаруусунда көрдүк. Чындыгында Гүлсара эже мындай карап отурсак, кече майрамдан бери майрамга чейин эле ушул айымдарга, апаларга, анан эжелерге, кыздарга деген ырлар көп экен да. Жигиттерге деген ырлар аз экен чындыгындачы. 23 февраль мырзалардын майрамында аталарга деген ырлар бир 3-4 ырдалса ырдалат. Ооба. Анын ырдалбаса жок да. Ал бул биздин 8 март баштан электен баштап эле айымдарга, апаларга деп ырдалып атат да. Бул айымдарга деп сиз да чыгарып койгон экенсиз бир ыр. Ооба. Атайын айымдарга арнап коеюн деп. Ооба, ошо апаларга арнап, жалпы аял затына арнап, ушул айымдарга деген ырды өзүм жүрөгүм менен аябай жакшы көрөм да. Жакшы. Жакшы көргөн ырыңды өзүң жүрөгүңө жакса, анан башка адамдын да жүрөгүнө жеткизе аласың деп ойлойм да. Жакшы, эми чыгармачылык жөнүндө сүйлөшүп атабыз, ошол достук уни тобу жөнүндө сүйлөшүп атабыз. Эми жеке жашоо жөнүндө сүйлөшөлүк. Эми жеке жашооңузду билебиз. Учурда мынакей жесте менен кол кармашып эле чет өлкөлөрдө жылда Кудайдын кулагы сүйүнсүн, айтып коткой иштей да билиш керек, анан эз ала да билиш керек депчи. Чет өлкөлөрдө баягы эз алып келип атасыздар. Жалпы жонунан канча өлкөнү кыдырдып көрдүңүз? Ушу үй бүлө менен эз алып. Иштен сырткары. Эми көп эле жерди кыдырып көрдүк. Ошо насип кылган экен, эми буюрса көп эле жерди кыдырып койдук. Францияны кыдырдык, Европанын көп эле жерин кыдырдык. Турция, Индия, Таиланд, Вьетнам. Ошо көп эле жерди кыдырдык. Бардык жерлерди көрүп жатасыз. Эми Америка, Япония калды. Буюрса ал жака дагы барууну. Ал жака үй бүлөңүздөр менен чогуу барасыздарбы же балдарды сер ишиңерди кылып бергиле, биякта акча таба бергиле, биз атаң өкмөр барып эле эз алып келели деп кетип каласыздарбы? Улуу балабыз семьясы менен Америкада. Эми ошолорду кеткенине 2 жыл болуп калды. Ошолорду барып көрүп келели деп неберелерибизди сагындык, балдарыбызды сагындык. Ошолорду барып көрүп, сагынычыбызды таркатып келсек деген ойдо турабыз. Качан баралы деп атасыздар Америкага? Буюрса күзгүгө пландаштырып атабыз. Жакшы. Анан үй бүлөдө өзүңүз айтсаңыз, каяктын кызы болобуз? Анан канча балаңыз бар учурда? Канча небере бар? Өзүм Таластын кызы болом. 6 бир туугандын эң кенжесимин. Ошо Таласка эле турмушка чыккам. 5 балабыз бар. 11 неберебиз бар. Жакшы. Баягы айтып коет го, бир тамаша сөз бар эмеспи? Баланы бөлүп кутуласың, анан небереден өлүп кутуласың депчи. Азыр неберелер ушундай сизди этектеп бир жака чыксаңыз чыгарбай, барсаңыз тозуп алып турган убак экен да. Ооба. Ошо балдарды биз баягы улуу баламды бөлгөндөн кийин өзүбүз менен көп эле жыл жашады. Анан кийин эми өздөрүн чокат кылсын деп бөлгөндөн кийин ошо жаныбызга эле бөлгөнбүз да. Анан неберелерибиз келип калып эле ошо тиги чоң ата сиздердикине баралычы деп эле турушат да. Үйгө келсе кеткилери келишпейт. Анан биз дагы аларды кучактап жыттап, бүгүн калып кале биздикине деп эле ошентип алып калып жыттап коюнубуз, калып жатабыз. Учурда мынакей чоң ата, атайыны болгон биздин таланттуу апаларыбыз бар. Таланттуу апаларыбыздын ушул биздин таланттуу апалар телепрограммабызына катышып, ушул жакта ырдап жүргөн эң аксакалдары 85-те. Эң жашы мына сиздерсиздер да. Анан буйрса эми ошолордун жашын берсин, ырдай бериңиздер. Анан мына өмүрлүк жарым деп калдыңыз, өмүрлүк жарыңыз менен ар дайым чогуу жүргөнүңүздү, бири-бириңиздерге баягы өйдө да өк, ылдый да жөлөк болуп бирге жүргөнүңүздү билебиз. Ошол эле убакта биздин Гүлсара эжекебиз өмүрлүк жары жолдошуна дагы мынакей жакшы ырды чыгартып койгон. Аны жестеге айтпай чыгарттыңызбы же өзү чыгарып берди ушуну да? Жок, өзүм тандап ошо жолдошумдун дагы юбилейи болуп калып, анан ушул даражага жеткизип, ушу эл алдына алып чыгып атканына ыраазычылыгымды билдирип, ушул жарыма деген ырды тандап, өзүнө угузуп бердим, жакып. Ушуну болобу? Сиздин сынчыңыз дагы, продюсериңиз дагы, менеджериңиз дагы баардыгы ушул жест экен. Албетте мындай адамга жакшы арнаш аздык кылат. Ошондуктан биздин Гүлсара Сейдалиева эжекебиз жолдошуна дагы бир жакшы чыгарманы арнаган. Аны арнап эле койбостон, аны клип кылып тарттырып бүгүнкү күндө баардык теледен кетип жаткан чагы биздин дагы студиядан таланттуу апалар телепрограммасынан бүгүн сиздерге көрсөтөлүк. Ошол чыгарманы чогуу көрөлүк.
тили ширин жарпым жазса, балага болгон сүйүү таза. Бирок теңир буйруп кошкон, жарыңа болгон сүйүү башка башка. Сүйөм сени, дөөлөтүм асыл жарым, тирегим ырыспагым, өзөнүм толуп сенден, өзүңдөн бакыт таптым. Бакытка толуп гүлзар бакча, Тубана жүрөк теңин тапса, жарымың жанды толуктаган, жарыңа болгон сүйүү башка башка. Сүйөм сени, дөөлөтүм асыл жарым, тирегим ырыспагым, өзөнүм толуп сенден, өзүңдөн бакыт таптым. Бийлиги жанган чырагымдын, байрагы тусу турагымдын, ырыска шерик өмүрлөшүм, тиреги жарымын агымсың жаным. Сүйөм сени, дөөлөтүм асыл жарым, тирегим ырыспагым, өзөнүм толуп сенден, өзүңдөн бакыт таптым. Сүйөм сени, дөөлөтүм асыл жарым, тирегим ырыспагым, өзөнүм толуп сенден, өзүңдөн бакыт таптым. Өзөнүм толуп сенден, өзүңдөн бакыт таптым, тирегим асыл жарым. Мына ошентип ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздер Талант Апалар телепрограммасын көрүп жатасыздар. Ар жекшемби биздин Талант Апалар телепрограммасына таланттуу апаларыбыз келип өз өнөрлөрүн тартуулайт. Бүгүн да мына ошол биздин кадырлуу коногубуз, Достук Үнү фольклор тобунун мүчөсү таланттуу чечекебиз Гүлсара Сейдалиева эжекебиз келип маектешип отурган чагы өзүңүздөр көрдүңүздөр. Гүлсара эженин жолдошуна арнаган ырын. Эгерде сиздер дагы жолдошуңуздарга жакшы көрсөңүздөр, жубайыңыздарды жакшы көрсөңүздөр, албетте ыры арнап, аларга жакшы сөз, жакшы тилектерди күн сайын айтып туруңуздар. Гүлсара эжеми ошол чет өлкө жөнүндө сүйлөшөлүк. Көп мамлекеттерди көрүп келип атасыз, барып келип атасыз, кыдырып келип атасыз. Ал жактын салты, тамак ашы, маданияты, абазы, суузу дегенде, айырмасы Кыргызстан менен ал жактыкы кандай? Ошол боюнча айтсаңыз. Эми баягы Европа деп азыр адамдар биздин элибиз дагы мындай эс алган деп үйрөнүп калбадыкпы? Анан ушундай чет жакка чыкканда ал жакта эми көрүп коюш бул жакшы, барып көрүп эс алган. Ал жакта эми мисалы үчүн суусун такай сатып ичесиң. Биздикиндей болуп агып турбайт. Каалаган жериңе иче албайсың. Ооба. Анан абасы дагы мисалы үчүн Дубайда ар дайым эле жай болуп турат да. Бизге деген эми баягы биздин Кыргызстаныбызга 4 мезгилдер койгонда. Жай, жаз, күз, кыш деп ар бир мезгилдин өзүнүн керемет күндөрү бар. Анысындай баары бир баягы эс алып жүргөн менен салыштыра бересиң да. Өзүң Кыргызстаныңа, өзүң мекениңе,
эч нерсе жетпейт деп ойлойм да. Бизде баары кенен, таза. Башка жака барганда мындай тоолорду деле көрө албайсың. Моундай биздикиндей болуп шаркырап агаткан сууларды деле көрө албайсың. Баары бир өз өлкөбүзгө жетпейт. Ооба да. Ал жакта ошо баягы самолетто баратсаң да сезилет. Көл үстүндө бараткандай дегенде. Баары бир Кыргызстан беребиз. Ооба. Бизде таштык жолдо баратсаң дагы биздин өзүбүздүн мекенибиз, өзүбүздүн көлүбүз, өзүбүздүн суубуз, өзүбүздүн ажайып кооз жерлерибиз өзүбүздүкү эле жакшы экен деп ойлоп калдым. Жакшы. Биздин тоолорго чыксаң, кадимкидей баягы тоого чыга беришке барсаң, мисалы Ала Арчага барсаң, арча жыттанып, таза аба жыттанып турат. Атайын бар ошол жака барып эз алып келебиз. Өзү кыргыз тоого жакын жаралганда атпайбы? Тоону сүйөбүз, эз алсак да тоого барабыз, чарчасак да тоого барабыз. Иши кыздар баардыгы биз менен тоо менен байланыштырып койгон. Себеп дегенде баардыгыбыз эле ошол тоодо төрөлүп, айылда төрөлүп, айылдын абазы таза, тунук суусу, мынакей ошол эле таласта чоңоюп, ошол жактын таза абазын, тунук суусун ичип чоңойгон айым катары мынакей чет өлкө менен азыркы биздин Кыргызстанды айырмалап атпайсызбы? Ошол эле пробкада тыгында жүрсөк деле баары бир биздин Бишкегибиз сонун дегендей. Ооба. Бир жума жүрсөң деле мен ушундай сагынып кайра өзүң мекениңе, кайткан күндү күтүп турасың да. Анан мына ошол Кыргызстанга келип, баягы эми ошол чет өлкөдөн жүргөндө Кыргызстанды сагынгандабы же кандайдыр билбейм, бирок бир жакшы ырлар жаратып атпайсызбы Кыргызстан жөнүндө? Клиптер тартып атасыз. Бул да ошодон болсо керек. Кыргызстан сагынгандан кийин шашпа барайынчы, Кыргызстандын бир ажайып кооз тоолорун көрсөтөйүнчү деп. Ооба да. Каякта болбосоң деле ошо өзүңдүн мекениңе болгон сүйүүң тартылып турат да Кыргызстанга. Анан ошол жакта жүргөндө ошо Кыргызстан жөнүндө да бир өзүмө жаккан бир ырларды тандап, анан ошол Кыргызстан деген ырды тандап барганда ушул ырды бир ырдайынчы деп, элге тартуулайынчы деп, ушундай өзүбүздүн кооз жерлерди тандап ошол жерден ошо клип тарттырганбыз. Клип кайсы жакта тартылды? Булдас көлдө? Клип жок, Кеминде тартылган. Кеминде? Кеминде түз деген жер бар экен го. Аябай арчалар менен курчалган аябай сонун кооз жерлерибиз бар. Мен негизи ошол клипти көрбөп турмун. Азыр сиз айтып атсаңыз, кызыктырып атсаңыз, мага да аябай кызык болуп атат. Ошондуктан мен дагы жалпы көрүүчүлөр менен чогуу бир клипти көрөлүк. Андан кийин Маек Юзуланталык ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздер үчүн мына ошол Гүлсара эженин аткаруусунда Жерим Кыргызстан деген бир жакшы чыгармага клип тартылган. Мына ошол клипти сиздер менен биргеликте көрсөк. Elimiz var eşin kılın artıngan, yerimiz var berekesi artılgan. Eller üçün kanat bolup kagılıp, elimiz var akşın karıday talpıngan. Yerim Kırgızstan, biz var kezde aruba, büyük dolur жаңырап. Köktü bolsun yerimiz, güçlü bolsun ey Kırgız elimiz. Yaşkarılar baş koşup bir ümitkö, жалын болуп от жүрөктөр бириксе. Жерге бизде жетти жылдыз, жет аймак, жетигендей жанып турсун биикте. Элим Кыргызстан, биз бар кезде аруба, бийик тоолор жаңырап.
башкада, элибиздин эртең даңкы таш жарат. Элгө берген улуу сапар биз үчүн эртең эмес бүгүнкүдөн башталат. Жаша Кыргызстан, биз бар кезде аруба, бийик тоолор жаңырат. Түптүү болсун жерибиз, күчтүү болсун эй кыргыз элибиз. Биз бар кезде аруба, бийик тоолор жаңырат. Түптүү болсун жерибиз, күчтүү болсун эй кыргыз элибиз. Кыргыз элибиз. Кыргызстандын мекени, тоолору, абазы, эң башкысы мына ошол Кыргыз өлкөсүндө төрөлүп калганыбызга кубанычыбыз керек, сүйүнүшүбүз керек. Себептигине биздин башка өлкөлөрдөй жазалмалуу эмес, биздики нукура, суусун да ичсең, кымызын ичсең, этин жесең баардыгы нукура десек болот. Ал жактагыдай жазалма эмес. Биз болгону кыргызбыз, кыргызча жашашыбыз керек. Кыргызча баягы айтып коет го, кымыз жыттанып, кыргыз жыттанып. Сонун чыгарма болуп бир кол чабып калуу керек. Өз биздин көрүүчүлөр да кол чабып аткан болуш керек. Абдан жакшы чыгармаларды жазат экен, жакшы чыгармаларды жаратып атыптыр деп. Эми ушул репертуар тандаганда, өзүңүз тандайсызбы? Кандай кылып керек, кайсыларды кайыктырдаш керек? Же жолдошуңуз эми ал көмөктөшөт. Андан башка да бир сунуштар болуп калабы? Достук күнүнө мисалы апалар, Гүлсара бул ырдап көрбөйсүңбү? Бул мындай, бул чыгарма мындай деп. Ооба. Көбүнчө эле ошо албетте жолдошум менен акылдашам, кеңешебиз. Бул ырдасам кандай болот, жарашабы деп. Анан көбүнчө дагы бизге кошулган биздин жетекчибиз Роза Иманалиева жекем. Азыр Америкада жүрөт, ошо кыздарынкындай эс алып, ошол жакта жүрүп дагы ошо ырларды жөнөтүп атат. Гүлсара, ушул ырды ырдап көрсөң сага жарашат, окшойт. Сен үнүңө, сен тембириңе ушул ыр туура келет деп ошентип ырларын көп жөнөтүп турат. Бизде эжекелерибиздин баары бири кол өнөрчү, бири элечегибизде тигет, бири көйнөгүбүздө тигет. Мындай чыгармачыл адамдар көп да, мындай эч кимге кор болбойбуз. Анан ошол эжекелер деле айтып турушат, бизге караганда сен эми жакшысың, сен ырдап чык, эл алдына чыгып бер, ырдап атасың деп. Мына бул ырды жакшы экен, ушул ырды да угуп көрсөң дешип, ошондой жакшы ойлорун айтып турушат. Жакшы. Чыгармачылыкты ушул жаңы баштаганда баягы Гүлзат Байзакова менен форматиктергени барганда деп калбадыңызбы? Ошол убакта бир ырдап койгонум бар эле депчи. Андан кийин азыр тойлорго чыгып турасызбы? Заказ алып, барып, жар айтып, уул киргизип, сүннөт той, жентек той дегендерде. Ооба, жакшылыктарга колдон келишинче кызмат кылып атабыз. Дагы да болсо биздин көрүүчүлөр дагы мүмкүн көрүп жатса, ушул эжени чакыралы мүмкүн чакырып калышы мүмкүн. Ошондуктан Гүлсара Сейдалиева эжекебиз ар дайым ырлары жакшылары бар, жакшы чыгармалар бар. Сиздердин кызматыңыздарга да даяр. Өзүнүн жакшынакай формалар менен, улуттук баш кийимдер менен. Азыр жалпы достук күнүндө канча формаңыздар бар? Жыл сайын тиктиресиздерби же кандай? Квартал сайын тиктиресиздерби же 1-2 жылда бир тиктирип коесуздарбы? Ой, ошо квартал сайын болуп кетет окшойт. Биздин эжекебиз айтып атпайсызбы, эжебиз. Бир эле биздин эле группаныкын эмес, көптү. Алсеитова. Гүлжан аты Гүлжан, биз орусчалап койдуңуздар. Эркелеткен, ушинтип эркелетилген аты бар экен. Анан биз ошо көпчүлүктү ээрчилип биз дагы Наташа эже деп кеттик. Ал киши деген эми баягы көптөгөн эле таанымал эле артист адамдардын ошо кийимдерин тигет да. Анан заказ алгандан кийин барып материал көрүп калса эле, ай кыздар, могу жакшы көйнөк экен, ай ушундан бир кийбейлиби деп эле бизден акча албай туруп эле өзүнүн акчасына алып коет да. Бизге сюрприз кылып. Сиздердин размерди да билип калган болуш керек, э? Ооба да, баарыбыздыкын. Мына жаңы бир ушундай эме болгондо Майрам Болордун астында эле жаңы ошондой формаларды тигип бизге сунуштап, даже тигип бүтүп коюп, баарыбыздын эле размерибизди билип калды да. Ошо көбүнчө бизде да ошо группалар, апалар көп эле аябай суктанышат, силердин кийимдериңер аябай өзгөчө,
айырмаланып турасыңар, ырларды да улам бат-бат жаңыртып, жакшы жаңы ырларды жазып турасыңар деп, мунун баардыгы эле ошо Роза эжебиздин салымы го дейм, эмгеги го деп ойлойм. Сиздерде жакшы экен анда мынакей форманы өзүңүздөр тигесиздер. Ырды өзүңүздөр жазасыздар, элечекти өзүңүздөр оройсуздар. Дагы эмне кыласыздар? Ооба, бул ырды да жазган биз мен кошулганга чейин Айнагүл, Үмүт деген раматтык эжекелерибиз болгон экен. Ошо ырларды, мисалы үчүн жана Достук үнү деген ырды, Не берем деген ырларды ошо кишилер жараткан экен да, сөздүн жазган экен. Роза эже чыгарган. Канча деген адамдарга жагып, көптөрү группалар суранышып ырдап жүрүшөт. Биздин Айша эжебиз дагы кызы Турцияда жашайт да. Ошол жака барып келип, анан ошол жактан ошо түркчө ырларды көбүнчө ошо Айша эжеке дагы тандап, таап келет. Түркчө ырларды кайра кыргызчага которуп коесуздар. Ооба, кыргызчага да которобуз, түркчө да ырдайбыз да. Жакшы. Учурдан пайдаланып, мына ошол Гүлжан эже дейли, ал Сейитова, Наташа эже деп коебуз. Мына ошо Достук үнү мүчөсү, ага да ыраазычылык билдирели. Мына ушундай жакшы кийимдерди, формаларды, эми сахнанын жүзү кийим да. Сахнага чыкканда кийимиң жакшы болуп турса, элечегиң жакшы болуп турса, жүзүң жакшы болот, жүзүң жарык болот деп коет, Мына ошондуктан ушундай жакшы кийимдер тигип аткан Наташа эжеге ыраазычылык билдирели, жакшы ырлар жаратып аткан Роза Иманалиевага ыраазычылык билдирели, жетекчи катары. Элечекти Шарапат эжекебиз, Курманалиева Шарапат эжеке. Элечекти орогом мына Курманалиева Шарапат эже өтө таланттуу айым, ага ыраазычылык билдирели. Анан калган мүчөлөрү мына ырдап, бириси ырын таап келсе, бири кийимин алып келип, бириси Мадинага бара калып материалын алып келип, иши кылса баягы колдон буттан алып бардыңыздар ынтымакта ошол Достук үнүн алдыга жылдырып атасыздар. Анан дагы бир айта кетчү нерсе, мына ошо Бишкек шаарына караган менен сиздер эч жак жардам бербейт. Айыл өкмөт, мэрия тараптан бүт өзүңүздөрдүн чөнтөгүңүздөрдөн, өзүңүздөрдүн балдар, кыздар, жолдошуңуздар спонсорлук кылып, жакшы. Анан эми мынакей кече 8 март өтүп кетти, майрам. Майрамды кандай өткөрдүңүз? Ошол боюнча да бир сурап коеюнчу. Майрамды жакшы, биз ошо келип эле Вьетнамдан келип эле майрамга туш болуп калдык да. Ошо подароктарды алдык. Жакшы. Балдарыбыздан, жолдошубуздан жакшы куттуктоолорду угуп атабыз. Жакшы өткөрдүк, жакшы майрам болду. Жакшы, эми анда эмесе ардактуу телекөрүүчүлөр, бизде ырлар көп, бирок убакыттар, саатыбыз ченелүү. Ошондуктан дагы бир маекти токтотуп туруп, дагы бир сиздин ырыңызды угуп калалык. Себеп дегенде кийинки чыгарма Сезим жанары деп аталат экен. Бул кандай тартылган, кандай клип, аны сиздер менен биргеликте көрсөк. Kumlarına canı kalan
Мына ошентип сезим жанары деген ырды уктук, балама, айымдарга, өмүрлүк жолдошуна арнаган ырды, Кыргызстан деген чыгарманы уктук. Жалпы жонунан бүгүн мынакей сиздин кече болду десек болот. Талант таплар программасында өзүңүздүн бир чыгармачылыгыңыз болгон баягы айтылбай жаткан сөздөрдү, көрсөтүлбөй жаткан клиптерди биздин теле аркылуу бардык көрүүчүлөргө көрсөттүк. Жалпы жонунан канча клип бар? Сиздин куржунда азыр? 10 болуп калды, 10дан ашып калды. Жалпы жон 10 клип бар. Алдыда да быйыл 2025 эми Вьетнамдагы клип келелек да, даяр боло элек. Келелек. Аны менен 11 буйруса. 2 клип тарттык. 2 клип тарттырып келдиңиздер. Кайсыларга? Дедиңиз? Ошо Кыргызстан жөнүндө, ал жакта да, анан бала чак жөнүндө. 12 болсо жеке концерт деле берсеңиз болот экен да. Буюрса. Достук күнү силер туруп тургула, мен өзүмдүн концерт. Достук күнү менен чогуу бир концерт бердиңиздерби? Ооба, бердик. Топтун достук күнүнүн тобунун уюшулганына 7 жыл болбоду. Ошо былтыр 7 жылдык мааракебизди өткөрдүк. Жакшы, Гүлсара эже, рахмат. Бүгүн атайын ушул кечте келип, биздин студияга келип, Талант таплар теле программасында өзүңүздүн бир жакшы маегиңизди куруп бердиңиз деп ойлойм. Бүгүнкү биздин программа жалпы биздин көрүүчүлөргө кызыктуу болду деген ойдомун. Себеп дегенде мына ушул берүүнү республика боюнча бардык талант таплар калтырбай көрөт. Бул жума кайсыл артист чыгат, же болбосо кайсыл топ чыгат, кайсыл апалар чыгат деп азырда учурда да бизди көрүп карап отурган апалар болсо, бардык биздин талант тапларга, өлкөбүздүн жалпы эле биздин көрүүчүлөргө ыраазычылык билдирели. Анан кече биз мына ошол 7-8 мартка карата Бишкек шаарындагы Шашен Термечиков атындагы Чүй областтык музыкалык драма жана сатира театрында атайын айымдардын аткаруусунда концерт өткөрдүк. Ал жерде биздин ушул каналга, ушул биздин Талант таплар теле программасына мыкты катышкан биздин мыкты ырчыларды, мыкты топторго атайын сыйлыктар тапшырдык. Анан бүгүн дагы мынакей майрамдын алдында, майрамдан кийин сизге мына ушундай жакшы бир белегибизди даярдап койгонбуз. Берип коелук ушул белекти сизге. Бул белек ушул атайын ушул биздин Талант таплар теле программасына кошкон зор салымыңыз үчүн, биздин менен ар дайым иштешип келгендигиңиз үчүн ошол Сейдалиева Гүлсара эжекебизге мына ушундай жашынакай диплом келиңиз, кут болсун. Рахмат. Жана ошондой эле бул диплом жалгыз эмес, ар бир нерсенин өзүнүн жүгү болуш керек деп атпайбы? Анан дипломдун жанында мына ушундай таланттуу апа 2025 деген атайын статуэткасы бар. Бул дагы сиздин эмгегиңиз. Ошондуктан бул статуэтканы дагы сизге тапшырып койгонго уруксат этиңиз. Рахмат. Чоң рахмат. Анан бизге Гүлсара эже, убактыңызды бөлүп, биздин студияга келип бергениңиз үчүн ыраазычылык билдирели. Эми сизге эркин микрофон болсун, анан кийин эфирибизди жыйынтыктайлы. Рахмат. Ошо 7-каналдын жалпы жамаатыңыздарга, силерге да чыгармачылык ийгилик, ушундай апаларды, ушундай ардактуу залкар адамдарды ушу эфирден элге таанытып, ушундай эл менен тааныштырып жүрө бериңиздер. Ишиңиздерге ийгилик каалайм. Үй бүлөңүздөр менен аман болуңуздар. Ошо эми ушундай чакырганыңыздарга да рахмат, сыйлыгыңыздарга да рахмат, ыраазычылык. Рахмат. Сиз да келип бергениңиз үчүн ыраазычылык билдирели. Ар дайым үнүңүз өчпөй, мына ушул ырыңызды жаңыртып, жаңы клиптерди, жаңы ырларды тарттырып жүрө бериңиз. Сизди колдоп, кубаттап турган жолдошуңуз аман болсун. Биздин канал ачык, эшик ачык ар дайым. Жаңы клиптер болсо, жаңы ырлар болсо, бакыт ушундай жаңы клиптер жаралып атат. Биз бүгүн программа коралы деп келип туруңуз. Биз ар дайым 7-каналдагы Талант таплар теле программасы жалпы апалар үчүн эшигибиз ачык. Андыктан сиздер дагы мына ушундай биздин каналга келип, өзүңүздөрдүн өнөрдү таланттуу тарткылайм десеңиздер, төмөндө номерлерди калтырып коебуз. Мына ушул номерлерге байланышып бизге келсеңиздер болот. Сиздердин талантты өнөрдү жалпы республикага, жалпы эле биздин көрүүчүлөргө тартуулаганга даярбыз. Аман болуңуз, бар болуңуз, ийгилик каалайбыз. Ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздер 7-каналдагы Талант таплар теле программасын көрдүңүздөр. Жемиштүү күн жекшемби дейт. Ар жекшемби сайын биздин эфирлерди калтырбай көрүңүздөр. Биз сиздер менен ар дайым биргебиз. Кийинки эфирден көрүшкөнчө аман туруп, сак саламатта болуңуздар.